Assalamu alaikum. Ustаз, biz medresede okuyuz. Smartfon koldoндурбайт. Сөйлөшкөнгө эле простой, жөнөкөй телефон колдонобуз. Ушул тартипте biz көп макул болбойбуз. Ушундай кылганыбыз туурабы? Ушул тартипке макул болуп окуй берүүбүз керекпи же чыгып окубай коюум туура болобу? Ва алейкум ассалам. Негизи смартфон телефондун деле кереги жок. Негизи чында окуйм деген жерлерде. Эгер таза билим алыш керек болгону азыр өнүгүп атпайбы заман. Компьютердин өзүнө уруксат берип койгон. Билим кандай китептер болсо ошол жерден көчүрүп алып, керектүү маалыматтарды ала калып, жаза калып окуганга жакшы, замандан артта калбаш керек. Бирок токтолуп атабызда жакшыры бар го. Кайсыл жерге барсаң ошол жер нырдагын деп. Эгерде алардын план программасы азыр мурункудай болжолдо эле келе бермей жок. Биринчи устаздын билими каралат, устаздын мүнөзү каралат. Устаздын мүнөзү өтөт себеби. Анан план программалары, кайсы китептерди окутат, жана буга чейин кандай шакирттерди чыгарган, таалим-муталимде келет ушундай. Ошол шарттарын, эрежелерин карап туруп, анан кириш керек. Киргенден кийин ушунчалык убактыңызды кызганып, терең окушуңуз керек. Керек болсо тарыхта айтылат, бир аалым ушундай болгон экен. Ал аалым кантип айткан? Шакирттерине сабак берип атканда дааратканага кетип атса дагы, жакындараак мындай угула тургандай жерге жылдырып келип, мен дарат алып чыкканча силер үнүңөрдү бийик окуп тургула. Мен дарат алып бүткөнчө мен кулагым силерде болот. Чыккандан кийин каталарыңарды оңдоп коем, туура болсо туура бойдон кабыл алам. Ошол келген жериңерден сабакты уланта бересиңер деп. Ушунчалык убакытты кызганган, көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн смартфон жана Google, YouTube, Instagram дегендердин баардыгын, TikToктарын бар, TikTok деп коебу. Ошо TikTokтордун баарын эмне кылыш керек? Мында бүктөп тедага иреттеп коюп туруш керек. Окууну бүтүп алайын, анан улантам дегендей. Ошон үчүн менин баары бассаңыз турсаңыз, илим менен медреседе окуган турган баскан сабактар менен ушунчалык башортуңуз менен уктасаңыз да ошо илим менен, турсаңыз ошо илим менен турушуңуз керек. Ошондо адам калыптанат. Ушуга бир сырлардын бири дагы өзүбүздүн тажрыйбада өткөн. Күнүнө 2 парадан Куран окусаңыз, бир айда 2 катымдан өткөрүп. Ачылбаган зейиндер ачылат. Баягы машинанын поршундары ачылды дегендей ачылып кетет. Себеби фото, виртуал памяттериңиз аябай күчөйт. Баягы күнүнө 2 пара эмес, бара хадар кырат менен тамгалардын ордун өзгөртүп жибербестен 1 сааттын ичинде 2 пара. 1 сааттын ичинде 2 пара Куран окуганга жеткен болсоңуз, арабчаны көргөндө жаттай турган болосуз. Мына ошентип илимди илимдей окуш керек негизи.